Биздин бүгүнкү өтө турган темабыз потенциалдык жана кинетикалык энергияга маселе иштөө. Биринчи маселени карап көрөлү. Массасы 2 килограмм топту 16 жол болгон нерсе кандай ылдамдыкка ээ болот? Демек, массасы 2 килограмм 16 жолго ээ болгондо бул кандай ылдамдыкка ээ болот деп бизден сурап атат. Демек, мунун ылдамдыгы табыш керек болуп атат. Анда мунун массасы, бул топтун массасы 2 килограмм экен. Барабар 2 килограмм экен. Демек, анда биз берилишин жазып көрөлү. Берилди. Массасы 2 килограмм, барабар 2 килограмм. Ал эми бул топ кинетикалык энергиясы 16 жолго барабар экен. Демек, топ кандай ылдамдык менен кыймылдайт? Ылдамдыгын табыш керек. Демек, 16 жол энергия менен кыймылдайт дедик. Анда биз кинетикалык энергияны жазабыз. Кинетикалык энергиябыз К барабар МВ квадрат бөлүнгөн 2 формуласы. Демек, мындан биз Вны табабыз. Демек, анда Вны тапсак, В барабар 2 К бөлүнгөн квадратын жоготуш үчүн тамыр астына киребиз. Демек, биз жерден ордуна коюп чыгарабыз. Демек, анда тамыр астында 2 энергиябыз 16 жол. 16 жол бөлүнгөн бул жерде 2ге чырып койгула. 2. Демек, бөлүнгөн 2 барабар 4 метр секундта. 4 метр секундта. Демек, балдар, 2 килограмм топту 16 жол энергия бергенде, анын ылдамдыгы 4 метр секундта ылдамдык менен кыймылдайт экен. Анда жообу В барабар 4 метр секундта. 4 метр секундта. Демек, ылдамдыгы 4 метр секундта. Эми экинчи маселени карап көрөлү. Экинчи маселебизде кызды көрүп турасыңар. Кыз 49 метр секундта ылдамдык менен топту өйдө карай ыргытты дейли. Ыргытканда кандай бийиктикте анын кинетикалык жана потенциалдык энергиясы барабар болот деп бизден сурап жатат. Демек, анда бул топтун ылдамдыгы В барабар 49 В барабар 49 метр секунд экен. 49 метр секунд экен. Демек, бул жерде 49 метр секунд ылдамдык менен өйдө карай кыймылдайт экен. Анда биз берилишин жазып көрөлү. Берилди. В барабар 49 метр секундта. Демек, кайсы убакта кинетикалык энергия барабар потенциалдык энергияга болот экен. Демек, ошондо кандай бийиктикте экөө бири-бирине барабар болот экен, бизге ошону тапкыла дейт. Анда кинетикалык энергияны жазабыз. К барабар МВ квадрат бөлүнгөн 2. Ал эми потенциалдык энергияны жазалы. Потенциалдык энергия барабар МЖH. Эми биз оң жактары бири-бирине барабар болгондон кийин сол жактарын азыр барабарлайбыз. Анда сол жактарын барабарласак, МВ квадрат бөлүнгөн 2 барабар МЖH болот. Демек, мындан биз H'ты табабыз. Демек, анда H барабар МВ квадрат бөлүнгөн
2 mж. Бұл жерден м менен м қысқарат. Демек қалат v квадрат бөлінген 2ж қалат. Демек біз формуланы таптық. Анда орнына қойобыз. Орнына қойсақ, v біз 49 метр секундта, мұның квадраты болады. Бөлінген 2 көбейтілген 10 метр секундта квадрат. Демек барабар 61 метр. Демек 61 метр болғанда потенциалдық энергия кинетикалық энергияға барабар болады екен. Анда жобу H барабар 61 метр. Эми біз үчүнчү маселени қарап көрөлү. Үчүнчү маселебиз мындай дейт. Бұл жерде ташты көріп тұрасыңар. Таштың кинетикалық энергиясы 750 джоуль. Ылдамдығы 5 метр секундта менен кыймылдайт дейт. Эми ушул таштын бизге массасын тапкыла дейт. Демек бул таштын ылдамдығы барабар 5 метр секунд экен кыймылдаганда. Демек ушул таштын биз массасын табат экенбиз. Анда берилишин жазып көрөлү. Берилди. V барабар 5 метр секундта. Ал эми кинетикалык энергиясы EK барабар 750 джоуль. Демек бизге ушул таштын массасын тапкыла дейт. М суроо. Анда биз дагы эле кинетикалык энергияны жазабыз. Кинетикалык энергиябыз EK барабар mv квадрат бөлүнгөн 2. Демек мындан биз mди табабыз. Анда mди тапсак, m барабар 2ek бөлүнгөн v квадрат. Демек ордуна коебуз, формулабыз табылды. 2 көбөйтүлгөн эбиз 750 джоуль бөлүнгөн ылдамдыгы 5 метр секундта квадрат. Мунун 5 метр секундтанын квадраты. Демек анда барабар бул жерди кечирип койгула, бул жерде неметип алдым. Бул жерде квадрат жок. Демек барабар 6 килограмм. Демек балдар карагыла. Таш 750 джоуль энергия менен ылдамдыгы 5 метр секундта таш кыймылга келгенин көрдүк. Демек бул таштын массасы 6 килограмм экен. Демек жообу М барабар 6 килограмм. Демек бүгүн балдар биз потенциалдык жана кинетикалык энергияга маселе иштедик.